Бердіғожа Биназаров, Қайберендин қарғышы. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Адлет Чубаков. Биринчи аудиобап. Кеч көз, тоо чөбү катып, мал эбак жакага түшкөн. Эң калган үйдөй конуштар жетимсиреп, жан эмес малдын караны жок. Тоо койну көзгө сүрдүү көрүнүп, ичине сыр каткандай. 2 күн илгери кыламык кар жаап, күндүн нуруна туруштук бере албай эрип кеткен. Хандын көзүн көргөн өлбөйт, күндүн көзүн көргөн тойбойт дегендей, тоо койнуна кар жаап, кыштын келгенинен белги берген менен күн жылуу. Быйылкы кыш жеңил өтчүдөй. Бирок эртең менен кечинде күндүн суугу күчүнө кирет. Токторбай мергенчи түтөтмө мылтыгын асынып, жөө жалаңдап капчыгайды өрдөп, энтиге дем алып, таттуу кыялга батып, улам өйдөлөп келе жатты. Билинбеген менен капчыгайдын ичиндеги жалгыз аяк жол бир топ эле өр тартып кетет. Оба, Токторбай тээ бала кезинен тоого ууга чыкканды жакшы көрөт. Айылчы аялдар бир күн айылчылабай калса буулугуп кеткендей, Токторбай дагы айылда ашып кетсе 10 күндөй убакыт турат да, мылтыгын алып көнүп калган тоону көздөй жөнөгөн. Тоодо бирөө күтүп тургансып. Бул адаты башы менен эле кетпесе, көрсө азарт деген адам баласына не бир түркүн жол менен келет эмеспи? Токторбайды азгырган азарт бул мерекенчилик. Аялы Турдукан айткандай, тоого барбаса, бир орунга олтура албай буулугуп калат. Таң эрте чыккан Токторбай дигер намазынын убагына аз калган кезде айтылуу Кырташ деген жерге келди. Кырташ баам салып караган кишиге абдан кооз көрүнөт. Тоонун башы болгон үчүн бул жерде карагай жана башка бактырактар өспөйт. Бирок урчук таштардын көрүнүшү өзүнчө кооздук тартуулап, жөн эле кол менен жасап койгондой элес берет. Таза аба, ызы чуу жок. Чымын учса угулчудай тынчтык Токторбайдын демине дем кошуп, көңүлү көтөрүңкү. Жайыгышы тоо арасында жүрүп көнгөн үчүн эч нерседен коркпойт. Канча жолу кыйынчылыктарга туш болду. Убакыт өткөндө эле унутуп, кайра эле тоого чыгат. Анткени менен көптөгөн кайбирен өңдүү тоо жаныбарлардын жанын кыйып, убалга калганын өзү дагы тана албайт. Токторбай чоң таштын коңулуна келип көчүк басып олтуруп, эки жакты аяр карады да, колчанаштын оозун ачып айран ичип, каламан андан чайнап, машырлана ылдый жакты карады. Аңча эле кандайдыр бир дабышты кулагы чалып, боюн жашырганча шашты. Мындай учурда мергенчилик өнөрүнө шык кошулуп, кыймылы шайдот тартып калат. Көзү дагы алысты таамай көрүп, чычкан аңдаган мышыктай боюн жашырганга маш болуп бүткөн. Дабыш чыккан жактан көзүн албай караган Токторбай жалгыз түлкүнү көзү чалды. Түлкү шимшилеп, ар бир таштын түбүн жыттап, мурдуна бир нерсе илинте албай, жегенге тамак таппай жүргөнүн байкаган Токторбай мылтыгын мелтирете сунуп, түлкү жакын келип калганда машааны басып алды. Ага уда эле тарс деген үн чыкты. Тыныч жаткан тоо койну ойгонгондой болду. Түлкү ок тийгенде эле дароо жан берди. Чынында эле Токторбай оозга алынган мергенчи экенин танып болбойт. Мээлегенин жазбай аткан жагынан алдына киши салбаган жагы бар. Өзү атып алган түлкүнүн жанына келип, Токторбай «Кап, карга бир оонап алганда эмне?» деп кооранып алды да, кынындагы бычагын алып чыгып, түлкүнүн терисин алек саатта сыйрып алып, терини эби менен бүктөп, баштыкка салып, жолун андан ары улады. Күн кечтеп кетелекте бара турган жери чоң таштагы үңкүр. Ал үңкүр мергенчилер үчүн абдан ыңгайлуу жай. Тоо койнун коён жатагына чейин билген Токторбай үңкүргө тай чабы маралык калганда оңдой берди болуп коён атып алды. Бир нерсе атып алганда мергенчилердин кумары жазылаары белгилүү иш эмеспи? Коёнду ошол бойдон көтөрүп келип, үңкүргө жайланышып алган соң терисин сыйрып, этин отко кактап жеди да, анан үңкүрдүн төрүнө өтүп, өзүнүн үйүндө жаткансып, кырынан жаткан тейде уйкуга баш койду. Анткен менен бут серппей уктады. Негизи эле Токторбай тоодо жүргөндө өзүн эркин алып жүрөт. Жанына киши албай жалгыз жүргөнгө башынан эле көнгөн. Ошол себептен дайыма жалгыз жүргөндү жакшы көрөт. Эртең менен эрте туруп даарат сындырып келген соң бети колун чайып келип, курсагын тойгузуп, ала белди ашып, кийиктерди көздөй кадамын шайдоот таштап, көңүлү ток жүрүп олтурду. Качан гана мерчемдүү жерге келгенде боюн жашырып, ылдыйкы коңулга көз чаптырды.
Бул учурда кайбирен тукуму эч нерседен бейкапар жайылып оттоп жүрүшкөн. Аңчы эле ала чандыр, маңдайында кашкасы бар теке, жыталгансып мурдун көтөрүп жыт искеп, дароо жанындагыларга белги берди. Анткени ал адамдын жытын билип калгандай болду. Анын белгисин күтүп тургансып, дароо эле оттоп жүргөн кайбирендер баштарын жерден көтөрүп, чоочуркап алды жакты карашты да, командирден буйрук күткөн солдаттардай качууга даяр болуп калышты. Токторбай урчук таштын түбүнөн мылтыгын сунуп, тандап туруп эки кар баскан кулжаны мээлеп, убакытка уттурбай машаны басып калды. Ок кулжанын арткы шыйрагынын өйдө жагына, тактап айтканда жамбаштын бер жагындагы чандырдын үстүнө тийгендей болчу. Кайбирен жалп эле кулаганда, калгандары дүргүп качып берди. Тынч жаткан тоо койну ойлогондой болду. Ок жаңылган кулжа узап бара жатканын көрүп, аянычтуу алар тарапты карап, жардам сурагансып мекиренип жиберди. Жан деген кандай таттуу. Бул анын акыркы үмүтү эле. Токторбай коңулдан түшүп, жарадар болгон кулжанын жанына келип, бычагын алып чыгып муздаганы жатканда, кулжанын жек көрө караган көз карашына көз уруна түштү да, дароо көзүн тартып алып, бычагын анын кекиртегине матырып туруп, шылып жиберди. Кызыл кан оргуштап агып, кулжанын буттары тыбырчылап, жаны чыгып баратты. Жандын чыгышы кандай азап. Ар бир жанбы, малбы, баары жашагысы келет. Бирок ажал келгенде ага каршы аракет кылып, бирок эч нерсе колдон келбейт эмеспи. Кулжадагы жакшы эле жанын алып калуу үчүн аракет кылды. Акыры жаны жаялып, денеси кыймылсыз жатып калды. Токторбай өз ишине өзү куштарлана, айланага көз жүгүртө карап алды. Кумары канган оюнчудай бул ишине ыраазы боло, өз ишине киришти. Айткандай Токторбай кайбирен атканга чейин кандай кыйналса, максатына жетип кайбирен атып алганда, болгон тарткан азабын унутуп, өзүн бактылуу сезип кеткен учуру көп эле болду. Бул жолу эч кыйналбай атып алган кайбиренин шашпай союп, ичетин алып салып, калганын көтөрүп, үңкүргө келди да, этти бийигирээк жерге илип коюп, кайра сыртка чыгып, эми түз белди көздөй жөнөдү. Бул күнү көңүлү ток. Убакыт өткөрүү үчүн эле келе жатканы. Болбосо үңкүрдө жалгыз олтуруп, эмне кылат эле? Убакыт чоң шашкеден огон кезде түзбелдин кырына чыкты да, ылдый жактагы ойдуңча коктуга көз жүгүрттү. Көз жоосун алган кооздук Токторбайдын көңүлүн баштагыдан да көтөрдү. Ушундай кооз жерди көрбөй, жакадагы жүргөн элди аяды. Аялдарга мейли. Ал эми эркектер эмне кылып жатат? Айылдан чыкпай деп, жөн эле чоң байлыкка ээ болгонсуп, көзү толо кооздукту суктануу менен карап, кенен чай кайнама убакыт олтурду. Бул жерди канча жолу көрсө дагы кайра-кайра карагандан тажабайт. Ар бир кычыктан бери көз албай караган Токторбай ушул жолу көзүнүн курчтугуна биринчи жолу баам салды. Анткени куюлма шагылдын үстүңкү көк үңкүрчө жактан бугуп жаткан бөрү баласын көрдү. Ал Токторбайды көргөн үчүн боюн жашырса керек. Эгер Токторбайдан башка адам болгондо, ал карышкырды көрмөк эмес. Токторбай дароо баамдады. Ал карышкыр жайында Асыкулдун коюна тийген карышкыр экенин учурунда Асыкул айткан. Ал карышкыр адамдан дагы акылдуу деп. Чын эле ал көрбөйт дегенсип жашынып жатканы Токторбайды ойго салды. Түлкүдөн дагы куу экенди ойлоп, эми ал бөрүнү кантип атуу керек деген ой мээсине кыттай уюп, артка басты да таштын коңулуна өтүп жашынып. Бөрү бир топтон кийин гана жаткан ордунан туруп, жалгыз аяк ат жол менен түз эле Токторбай турган жакты көздөй келе жатты. Ошондо дагы сактанып, токтоп, эки жакты аяр карап келе берди. Токторбай олтурган жерде буту менен жыттап, бир азга аярлап, дагы 10 метрдей алга басканда мылтыктын үнү чыкты. Тарс деген. Ага уда эле баягы сактанган бөрү чимирилип, ок тийген жерин тиштегилеп, акыркы жолу каңк деп үнүн чыгарып алып жан берди. Токторбай бул жоругуна дагы корстон болуп, акыры жаның тындыбы деп кооранып алып, бөрүнүн жанына келип терисин сыйрыганы бычагын алып чыкты. Бул жерден Токторбай абдан куулук кылды. Оңой менен аттырбаган бөрүнү амал менен гана атты. Болбосо дагы канча адамдын малына тээп сыздатат эле. Андан дагы эбин келтирип, Токторбайдын өзүнө кол салып, жара тартмакчыгар. Кыскасы, ушул жолу адам баласы менен бөрү баласынын бул аңдышканы оң жагына ооп, көп адамдарга зыянын тийгизген, баскан изинен жаңылбаган карт бөрү жаздым тайып акыры окко учуп, жарык дүйнөдөгү оюндан четтеди.
Бир суткага жетпеген убакытта коёнду кошкондо 4 жаныбарды атып алган мергенчи бир кумардан чыкты. Ооба, дайым эле жол боло бербейт. Ууга чыгуудагы кадимки содагердин ишиндей бирде болсо болот, болбосо куру кол кайтып келет. Эч нерсе аталбай. Токторбайдын кээде гана жолу болуп, көңүлү өскөндө тоодон жакага түшкүсү келбей калган адаты бар. Чыгармачыл адамдардын тили менен айтканда, илхамы келип Токторбай дагы эки жакты аяр карады. Негизи эле мергенчилердин көзү курч келет эмеспи? Тээ алыскы көк зоонун бетиндеги тоо канаттуусунун уясынан бери баам салып карап, ал уяда кайсы канаттуу байыр алганынан бери билип койгондор эле эмне деген айтып жеткизе алгыс өнөр экенин таанып болбойт. Анын сыңарындай Токторбай мергенчи шагылдуу колотто оттоп жүргөн эки эликти көзү чалды да, аларды кийинки келгенде атууну планга киргизип койду. Бул да болсо мергенчиликтин бир сыры, жана өнөрдү бага билүүнүн бир касиети эмеспи? Эртеси күнү кечки үгүмдө айыл четине келип, сарымсак карыяныкына олжолорун коюп, аларга шыралга берип, үйүнө барып, кайра ат менен келип койгондорун алып кетти. Аялы Турдукан күйөөсү олжолу келерин алдын ала билип, тамагын камдап күтүп олтурганда, Токторбай аттын үстүнөн түшпөй туруп, атып алган карышкыр, коён, түлкүнүн терисин мактангансып жерге таштады. Турдукан көнүмүш адаты менен үн дебестен тигилерге туз сүйкөп, жайып коюп, качан гана ишин бүткөндө тамагын алып келди. Сөз бир топко чейин уланган жок. Анткени Токторбайдын үйүнө келгенде эмнегедир түнт мүнөзү кармап калат. Айтмакчы, экөө сүйлөшпөй эле үйлөнгөн. Башында Турдукан Токторбайга көн албай жүрдү. Анан убакыт таразасы баарын калыстап, айласы жок көнүүгө туура келди. Кетип калайын дейт, ага эч кандай шылтоо жок. Сөзгө сараң күйөө менен жашаган аялдын абалын элестетип көрөлү. Уста адам менен мергенчилер жеринен бир мүнөз болуп, өз ойлорун бербеген көкпет болгондоруна турмуш өзү. Токторбай бир мүнөз болгон үчүн жалгыз жарым жүргөндү дитинде жакшы көрөт. Тамак желип болуп калганда Турдукан: "Сенин үйгө токтобогон адатың качан калат? Мендеги качан эне болуп бала багам. Мына быйыл үйлөнгөнүбүзгө 6 жылдын жүзү болду. Ушул 6 жылдын ичинде жок дегенде жылуу сөзүңдү да мага ыра көргөн жоксуң. Качан болсо өз ишиңди бүтүрөсүң да мен жөнүндө эч ойлобойсуң. Сен баарынан жакшы көргөн тоонго кеткенде жалгыз калган мага жакшы экен. Бала төрүп алсам эрмек дагы болот эле", деп сөзүнүн аягын таппай калганда, Токторбай айтылган сөздүн тереңине баам салып: "Ай, Турдукан, сага эмне болгон? Эмне мен сага төрөгөнгө тыюу салып атамбы? Элдин аялдары жөн эле төрөп атат го. Же эмне сени сөзсүз эле эркелетиш керекпи?" деп келекелеп каткырып күлдү эле Турдукан. "Тоодон түшпөй болгон ой тилегиң кайбирен аттуу болсо, сен мени түшүнмөк белең. Керек болсо өсүп жаткан өсүмдүккө дагы жылуу мамиле жасаш керек. Алар дагы жакшы мамилени күтөт жана жактырат. Үй бүлөлүк бакыт эмнеде? Күйөөсү менен аялынын ынтымагында, бирин бири сыйлоодо. Ал эми сен мени сыйламак турсуң, сый эмне экенин билбейсиң. Анан экөөбүздүн ортобуздан бала төрөлмөк беле? Же сен мени сүйүп албасаң, ал турсун сен сүйүү эмне экенин деле билбесең керек. Сенин сүйүүң кайбирен аттууга гана арналган." Токторбай аялынан мындай чечкиндүү жана маанилүү сөздү айтат деп күткөн эмес. Чынында эле Токторбай бул жолу айтылган сөзгө муюп, күнөөлүү кишидей жер тиктеп, бир топко ой калтырып олтуруп, сүйүү темасындагы сөз козголгонго 16 жашында туш болгон тун сүйүүсүн эстеди. Айбике өзүнөн 2 жашка кичүү, орто бай Эрназар деген кишинин кызы болчу. Ал кызды бүт дити менен берилип сүйгөнү менен, өзүнүн тартынчаак мүнөзүнүн кесепетинен ал кызга жолукмак турсун жанына жакын бара алган эмес. Бирок аны бир күн көрбөй калса кадимкидей сагынып калчу. Бир жолу ал бийкеч менен бетмөбет жолугушуп калганда, бүт дене бою дүркүрөп, сүрдүгөндөн салам бергенге дагы жараган эмес. Азыр ал бала кезин эстесе күлкүсү келет. Айбике аталаш тууганынын баласына тийип, Токторбайдын жеңеси болуп калган. Тун сүйүүсүнүн ээси турмушка чыккандан кийин сүйүү жөнүндө ойлоп дагы койгон жок. Анын себеби аял айткандай, аял затынан мергенчилик өнөрү артык болуп калган үчүн жашы өтүп үйлөнгөн. Үйлөнмөк дагы эмес. Туугандары болбой күчкө салып, аял алып бергенде эптеп бир апта үйдө туруп, анан эч кимге айтпай, таң эрте тоосуна качып кетип калган болчу. Анан ушинтип жүрсө кантип балалуу болот эле. Керек болсо ушул жашка чейин аялы Турдуканды берилип өөп, эркектик мээримин дагы төгө элек. Токторбай өткөндү эстеп, өзүнүн кетирген күнөөсүн моюнга алып, сөзгө келбей олтурганын Турдукан туура түшүнүп, башка эч сөз айтпай, өз иши менен алек болду.
Билинбеген менен аял затынын тийшүүгө убакытты билгизбей алат эмеспи. Идиш аягын жууп, төшөк салып, нан салмакка un элеп келип камыр жууруда. Токторбай сыртка чыгып келип, салынган төшөккө башы тиер менен эле көчүлүп уктап кетти. Анан эмне кылат? Чарчаганын адам баласы качан үйгө келип, жылуу төшөккө жатканда гана билет эмеспи. Токторбай канча күн жөө, тоо ташты аралап жүрүп, дайыма үйүнө келгенде гана билет чарчаганын. Турдукан көзгө көрүнбөгөн ишин бүтүрүп келип, улуу салтты кармап, жууркандын аягын ачып, анан жатууга камырды. Бул кезде сааттын жебеси 12-ни көргөзүп калган болчу. Нары карап жаткан Токторбайды жаман көз менен карап, чын эле күйөөнүн баары ушундай түнт болобу деп ойлоп койду. Аңгыча эле коңурук тартып уктап жаткан Токторбай уйкудан чочуп ойгонуп, катуу уктап кеткен турбаймынбы? Я Турдукан, муздак суу берчи. Жаман түш көрдүм. Деги жакшылык эле болсо экен, деп өңүн бузуп кобуранды эле. Турдукан элпек туруп барып, жыгач кесеге суу сузуп келип берди. Токторбай аяктагы сууну дем албай тартып жиберип, эс ала түшпөдүмбү деп кесени сунуп жатып, аялынын денесине көзү чалынып, эмнегедир эңсөсү күч алып кетти. Турдукан кесени ордуна коюп, чырактын жарыгын басайтып кайра келип төшөккө жатканда, Токторбай коомай кучактап өзүнө тартты. Я Турдукан, сен ушундай сулуу жан экениңди эми гана чырактын жарыгынан байкадым, деди. Бул сөздү укканда Турдукан таң калып, кылыктана Токторбайдын колун түртүп, ушунча жыл жашап жүрүп, эми гана эсиңе келдиби? деди. Токторбай ан сайын күч алып, туку, койчу эми, деди. Анын оозунан биринчи жолу эркелеткен сөз чыкты. Турдукан уккан кулагына ишенген жок. Каңырыш угуп алгансып, бир саамга кыймылсыз жатып, алиги сөздүн кайра айтылышын күттү. Ал турсун түш көрүп жаткан адамдай караңгы үйдүн ичин сыдыра караганга дагы үлгүрдү. Аңгыча Токторбай үнүн жасап, жөтөлүп алып, "Тукудайм, бери жатчы. Эми биз артка кылчайып карабай, жашоону жаңыча баштайлычы", деп жароо кирлен айтканда, Турдукан үчүн аалам астын үстүн болуп кеткенсип, уккан кулагына ишене бербей, жашоого жаңы жаралган наристедей жаңы дүйнөгө түшүп калгансып, бир саамга кыймылсыз жатып, анан кылыктана бери карады. Токторбайга Турдукандын бул кылыгы, ар бир кыймылы таарынгандай түр көргөзгөнү жүрөгүн элжиретип жиберди. Ушул саам гана билди аял затынын бийик сыпаты, баалуулугу эмнеде экенин. Ал эми Токторбайдын тер жыттанган жыты мурдуна ушунчалык жагымдуу жыттанганда, ушул жыттан алыстагысы келбей, анын мойнуна аппак колдорун артып, Турдукан эркелеген болду. Бул көрүнүш тим эле үрдүн кызынын кыймылындай элес берип, Токторбайдын чыдамы кетип, бирөө талашчудай бек кучактап, денесине кысты да, перисинин кулагына акырын шыбырады. "Менин эч нерсеге алмашкысы аккуум." Турдукан таң калды. Уккан кулагына ишенген жок. 6 жыл бир төшөктө жатып, бир ооз жылуу сөз айтпаган күйөөсүнө таңыркап карап, жакшы түш көрүп жаткан адамдай ойгонуп кетпесем экен деп ичинен тиледи. Жашоо. Көрсө жашоонун кызыгы бир гана кайбирен атып алууда эмес экенин мергенчи ушул саам билип, болгон дити менен берилип, аккуусуна сөздүн гүлүн тандап сүйлөп, аны эркелетип, анан денесинин чолоо жерин калтырбай өпкүлөй берди. Ал эми Турдукандын абалын жазганга сөз жетпейт го чиркин. Болгон 60 тамыры зыркырап, денеси үйдө болгону менен өзү асманда учуп жүргөндөй, бул дүйнөнү унутуп калгандай эле болду. Такыр башка дүйнөгө түшүп калгансып, күйөөсү көзүнө асмандан түшкөн жомоктогу баатырдай элестеп, өзүн чексиз бактылуу сезип, өзү өзүнө батпай, жарык дүйнөгө аял болуп жаралып калганына сүйүндү. Жаш кезде тилек кылган тилеги кабыл болгондой сезилди. Ооба, анда 9 класста окуп жүрсө керек эле. Айылдын клубуна Индиянын сүйүү тууралуу киносу келип, андагы кыздын абалын көрүп, мен дагы кийин турмушка чыксам, күйөөм мени алиги баладай болуп эркелетсе деп тилебеди беле. Ошол тилегине эми жетип жатканын моюнга алып турду. Балалык кыялга эмне жетет? Ушул түнү Турдукан тилеген тилегине жетип, боюна бала бүткөнүн жүрөгү менен сезди. Ал эми Токторбай аял затынын баркын билип, жашоонун кызыгы кайда, эмнеде экенине терең маани берип, ушул убакка чейин колундагы бакыттын баркын билбей жүргөнүнө ичинен түтөп, кандайдыр бир ички туюу сезим менен сезди ата болуу бакытына ээ болгонун. Башын көкүрөгүнө коюп,
Эркелеп жаткан жарынын башынан жыттап, аны ойготуп албайын деген ойдо кыймылсыз жаткан тейде уктап кетти. Уйку жарым өлүк деп айтылгандай, бул эки түгөй мемиреп жаткан бойдон жалган шашкеге чейин бир да жолу кыймылдап койбой, кечинде кандай жатса ошол абалда жатышты. Алгач Токторбай ойгонуп, баштагыдай оңураңдабай, үнүн мээримдүү чыгарып, «Туку, ойгон», деди. Жакшы сөз, жылуу мамиле адам баласы үчүн эмне деген баа жеткис сыйдын белгиси. Айтылган кеп бар эмеспи? Жылуу сөз жылаанды ийинден чыгарыптыр деген. Анысы кандай? Жаңы үйлөнгөн 2 жаштай бул экөө уйкудан ойгонгондор менен жылуу төшөктөн турбай чай кайнамы убакыт жатышты. Алан сайын Турдукан жаңы турмушка чыккан келиндей эркелеп, кылыктанганда Токторбай элжиреп, бек кучактап жата берди. Аңгыча эле бул бактылуу мүнөттөргө тоскоол болуп, эшик кагылып калды. Болбосо экөө бири-биринен ажырабай дагы канча убакыт жатат эле ким билет. Турдукан алгач туруп кийинди да шашыла басып келип эшикти ачты. Бери жакта катар жашаган Орунбай карыянын улуу баласы ооз учунан салам айтып, «Жеге, байкем экөөңөрдү атам тез келип кетсин деп чакырып жатат», деди эле. Турдукан чочуп, шашкан абалында «Анчалык эмне болду?» деген болду. Сагынбек ишенимдүү үнүн чыгарып, «Жөн эле, чочубай деле койсоңуз болот. Түндө үйгө конок келген. Анан да атамдын сиздерге айта турган сөзү бар го. Ачыгын так билбейм», деп ийинин куушуруп тетири бурулду. Аңгыча Токторбай кийинип туруп келип, «Ал ким экен?» деди. Турдукан ушул эле суроонун берилишин күтүп тургансып, «Орунбай аксакалдын баласы Сагынбек экен. Экөөбүздү үйүнө чакырып келиптир. Бол сен тез жууна кал. Мен төшөктөрдү жыйнай салайын», деди эле. Токторбай коомай кучактап, «Алтыным, сен менин көзүмдү ачып койдуң. Ушунча жыл жашап, мен сенин сулуу экениңди байкабаптырмын», деп бетинен сүйдү. Турдукан башын тигинин төшүнө жөлөп, «Токо», деди. Токо деген сөз Токторбайдын ички жарасын козгоду. Анткени бул сөздү бир гана апасы гана айтчу эмес беле. Апасы тирилип келгендей, кандайдыр бир жагымдуулук таң эрте көңүлүн өстүрүп, жадыраган жүз менен Турдуканды карап, «Токо, сага эмне болду?» деди эле. Турдукан, «Мен сенден 6 жыл бою күткөм. Эңсегем ушундай мамилени. Акыры тилегим кабыл болду», деп сөзүн туюк бүтүрүп, «Бол тездейле. Кары кишини күттүрбөйлө», деп жылдыздуу жылмайып, жагымдуу маанай тартуулап, мыйыгынан күлүп койду. Адам баласына күлүп, кабагы ачык жүргөн кандай жакшы жарашат. Бул жылмаюудан Турдукан баштагыдан 1000 эсе сулуу көрүнүп кетти. Токторбайдын көзүнө сулуулукка кызыкпаган ким болуптур? Негизи эле аял затына сулуу келбет, ачык айрымдык кандай жакшы жарашат. Турдукан мыйыгынан күлгөндө бетиндеги уяча чырайына чырай кошуп, жакшы маанай тартуулады. Орунбай карыянын жашы 90го жакындап калды. Анткени менен өз жашынан алда канча жаш көрүнөт. Кичи уулунун аты 60. Бул уулун 65 жашка чыкканда көргөн. Ошол себептен ал уулунун ысмын 60 деп койгон. Эгер 60ты 60 эмес, 70 жашында көргөндө анда 70 деп коймок. Кайсы эркек эле ушул жашында бала көрүп жатыптыр. Ал эми аялы бул кичи баласын 52 жашында төрөгөн. Орунбай карыя Токторбайдын чоң атасы Айдарбектен кеминде 10-11 жашка кичүү. Айдарбек жаш кезинде басмачылар менен согушуп, Кызыл армиянын катарында кызмат кылган. Андан дагы мергенчилик өнөрү көп жолу керекке жараган. Канча кишинин өмүрүн ачкачылыктан кайбирен атып келип, анын этин берип сактап калган. Ал жөнүндө кээ учугун аласак, узун сабак кеп болот. Атадан балага ооп келе жаткан бул мергенчилик өнөр учурда Токторбайдын колунда. Токторбайдын атасы Тилебалды дагы чоң мергенчи болгон. Бир жолу кайсы бир тойдо ат чаап бара жатып, мамыда байланып турган баштыкты атып түшүрүп, элдин оозун ачырган. Ошондо карап турган көпчүлүк абдан таң калып, Тилебалдынын өнөрүнө баа берген. Андан бери канчалаган суулар агып өтүп, канчалаган убакыт өз сапарын карытты. Саат күнгө, күн айга, ай жылга айланып, минтип эме жаш муундар өсүп өнүп жатат. Орунбай карыя экөөнү чыдамы кетип күтүп олтурган. Ан сайын күткөн экөө кечигип, зарыктырып жиберди. Сырттан добуш угулуп, Токторбай менен Турдукан астананы аттап кирип келгенде, эмнегедир Орунбай карыя олтурган ордунан оптулуп жиберди. Эмнеге антты өзү дагы билбейт. Ушул жерден бир сырды байкады. Кыракы карыя. Келгиле, төргө өткүлө, деп өзүнөн улуу кишилер келгенсеп шашып да калды. Бир чети мейман достугун көргөзгөндөй абал тартуулады. Калп айткан менен болобу?
Үйдүн көркү кар киш менен эмеспи? Адам баласы өз орду менен караса, төрдүн көркүн ачып, көзгө кандай жакшы көрүнөт. Келин уулдагы сыйлап, өзүнөн өзү ыйбагылары анык. Ал эми ордун билбей караган адам сыйдан алыстап, жаштардан кагуу жеп, сыртка чыгып калганына турмуш сабагы күбө болуп келген. Жана боло берет. Орунбай карыя сөздү чай алдыга келгенде баштады. Турдукан карыяны тик карай албай, ал кишиден өзүнчө эле сүрдөй берди. Жан келген келиндей. Бул карыны сыйлагандын бир белгиси, жана келинге тиешелүү уяң мүнөз эле. Тастаңдаган, ооздон сөздү жулуп алып, сөзгө конок бербей сүйлөгөн келиндер кийин ажаан аял болбойт деп ким кепил боло алат? Келиндин келбеттүүсү, аялдын ажарлоосу көздүн көркү эмеспи? Кечинде Токторбайдын мээримине толук канган Турдукандын кызылы кызыл, агы ак болуп, чырайына чыгып турган учур эле. Аял заты үчүн күйөөнүн жумшак мамилеси менен мээримин төккөнү эмне деген бакыт. Андан дагы түнт деп, акыркы кезде андан жүзүн үйрүп калган Турдуканга күйөөсүнүн жасаган мамилеси жашоодогу чоң бурулуш болбодубу? Улам Токторбайды уурдана карап, анын жары болуп калганына ишене албай, ага карата болгон дити оң жолго түшкөнүн Орунбай карыяга билгизип алганын Турдукан сезген жок. Кыракы карыя ушул түнү анын мүдөөсүнө толук жеткенин баамдап, ал турсун Токторбайдын дагы кабагы ачык экенинен, иш оң жагына болгонун билип, тасмалды караган тейде ойго алдырып, өткөн бир окуяны эстеди. Согуш жаңы бүтүп, көпчүлүк эркектер согуштан кайтпай, келин-кезектердин көбү жесир калып, кабактары ачылбай, согуш ачкан Гитлерди жектеп, колундагы бакыт куштарынан айрылгандарына өкүнүп, күчтөрүн үшкүрүктөн чыгарып жүргөн кездеринде, айылдын четинде жашаган Гүлүм деген жашы 40тан ашып калган, күйөөсү согуштан каза болгон аял булакка сууга келип, Орунбайга жолугуп, сендей кайны кантип болсун? Бир жолу келип көңүлүмдү алганга жарабайсың, деп сөздүн ачыгын айтып, кечинде кел деген эле. Ошол түнү Гүлүм жеңесинин талабын аткарган. Эртеси сельсоветтин кеңсесинен жолуктуруп, аны кудум азыркы Турдукандын абалындай көркүнө келе түшкөнүн байкаган эле. Көрсө аял затына эркектин мээриминен өткөн белек жок белем деп, ошондо Орунбай карыя ойлоп койгон. Чынында эле Турдукан акыркы кездерде соолуган гүлдөй өңү өчүп, кабагы ачылбай, жашоодон чарчап, араң эле жашап жүргөн Орунбай карыяга эле эмес, бүт айыл элине байкалган. Андан дагы бул көрүнүштү эл балалуу болбой жүргөнгө го деп жоруп коюшкан. Бир кезде Орунбай карыя башын жерден көтөрүп, Токторбай, мен илгертен бери бир нерсени байкап келем. Бирок аны сөз кезеги келгенде айтам. Негизги сөз бул. Мына мен азыр бир кылымга жакын убакыт жашап, эки доорду көрдүм. Бул адам баласынын эң жетишкен учуру. Өсүп өнүп турган кези 20 жаштан 50 жашка чейинки учуру тура. Чоң ата болуп, небере күткөндөн кийин, адам баласы өзүнөн өзү эле карлык айылына баш бакканын билип, келин кезектен жазганып, уул кыздын сыйына татыктуу болоюн деп, өзүнчө эле набат күтүп, төрдөн орун алып калат экен. Мен эми сөздү көп чойбой, негизги сөздү айтайын. Келин экөөңөрдү зарыктырбай. Эми силер сөздүн тереңине көңүл буруп, сөздү бөлбөгүлө, деди маанилүү сөз айтчудай. Бул жерден экөө тең таң калып калышты. Эмне маанилүү сөз айтат деген тайызде кызыгуулары арта карап калышты эле. Орунбай карыя эгиндеги суюк сакалын колу менен астасылап, бир саамга ойлоно түштү да анан: Токторбай балам, мына мен бир кезде сенин чоң атаң менен кошуна болуп турдум. Анан атаң менен кошуна жашап турдум. Эми сени менен кошуна болуп жашап жатам. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деген сөз бекер жерден айтылган эмес. Биз ушунча жыл бирге кошуна жашап туруп, бири-бирибизге жаман сөз айтып, көңүл сындырган жокпуз. Бул жагы абдан жакшы болду. Эми мен минтип бир бутум көргө салаңдап турганда, сага айтчу сөзүмдү айтпай кетсем, анда моюнга карыз болуп калат. Эң негизгиси сен айтылган сөздүн оң жагын кабыл ал да, жакшы ой менен угуп тур. Айтылган сөздүн дагы эки сапаты болот. Аны жакшы кишилер жакшы жагын кабыл алат да, жаман кишилер жаман жагын кабыл алышып, өздөрүнчө эле азап тартып жүрө берет.
Бул жалган дүйнөдө адам баласы бир гана ооз сөзгө туура эмес түшүнүп алып, таарынычтарга кабыла берген учурлар көп кездешет. Адамдын эң эле кир жери ооз деп айтылат. Анын себеби ооздон жаңылып, туура эмес сөз сүйлөнүп кетсе, анын азабын тартууга туура келет. Илгери бир балбан бала болгон экен. Ал бала оозунан жаңылып, менин далым жерге тийген күнү тиги дүйнөгө сапар алам деп айтып алат да, бир күнү өзүнөн бир кыйла жаш кичүү жээни менен күрөшө кетип, андан жыгылып калып, ошол күнү кечинде жаны үзүлүптүр. Бул сыяктуу сөздөрдү айтсам учу түгөнбөйт. Мен айта турганым бул. Эми сен менин тилимди алсаң, сен мергенчилик өнөрүңдү ташта. Түндө менин түшүмдө аян берди. Сен бир алачандыр кайбиренди атып алган экенсиң. Ал кайбирен сени каргады. Кадимки кишидей тилбүтүп. Мага сенин аталарың түшүмө кирди. Аларды тоодо байыралган жаныбарлар кыйнап жатышыптыр, тегеректеп алып. Жан кыюу деген абдан жаман нерсе. Кээде басып бара жатып кумурсканы басып алсаң, аны аягыңга туура келет. Ал эми тирүү жандыктын жанын кыйгандын дагы сурагы болот. Учурунда сенин атаң Тилебалды айткан эле. Биздин тукум башка жарды, чоң аталарыбыз кайбирендин каргышына калган экен деп. Ооба, бул жагын алып кара. Чоң атаң Айдарбек дагы жалгыз бала болгон. Атаң Тилебалды дагы жалгыз бала. Сен дагы жалгыз баласың, бир атадан. Эмне үчүн экенин билесиңби? Деп суроолу карады эле, Докторбай дагы кабагы салыңкы жертиктеп, үнүн ишенимсиз чыгарып, жок деген болду. Орунбай карыя дагы үнсүз олтуруп, бир кезде башын жерден көтөрүп, Докторбай, эми мен калган сөздү көп чойбой так айткандай болоюн. Атаң Тилебалды мага айтып кетти эле. Балам бизди аталарын тартып мергенчи болбой эле койсо жакшы болот эле. Мергенчиликтен биз жакшы болуп кеткенибиз жок. Биздин кетирген күнөөлөрдүн азабын балам тартпаса болду деп. Бирок сен дагы үйгө караганда тоодо көп жүрөсүң. Кече барсам тиги келин жалгыз олтуруптур. Апаң Раматылыктагы үйдө атаң жокто жалгыз калып жүрдү. Сени кеч төрөдү. Эми минтип апаң менен атаңдын жашоосун келин экөөң кайталап жашап жатасыңар. Менин өтүнүчүм бул. Мергенчиликти токтотуп, эми балалуу бол. Сен дагы бир бала менен калбай, тукумуңарды уласаң болот эле, деди. Бул айтылган сөз Докторбайга анча деле таасир берген жок. Анткени бул тууралуу айтылган сөздөрдү далай эле жолу уккан, айылдагы абышкалардан. Негизи эле кайталанып айтылган сөздүн күчү жок болуп калат эмеспи? Орунбай карыя чынында эле Докторбайдан сөз күттү, бирок өзү күткөн сөздү андан уга алган жок. Эч кандай таасирлүү сөз укпаган сымал, Докторбай адатынча унчукпай кутулду. Орунбай карыя ойлоду эле, мен айткан сөз ага чоң таасир берет деп. Бирок оюндагыдай болбой калганы таң калтырды. Турдукандагы илгери үмүттө Докторбайды карады, сөз уланса экен деген таризде. Бир кезде Орунбай карыя сөздү өзү баштады. Илгери чоң атаң Раматылык Айдарбек көп адамдарды ачарчылыктан алып калды. Согуш учурунда. Ал кишини көптөгөн аялдар сыйлачу. 1943-жылы болсо керек эле. Согуштун күчөп турган учуру. Кыш мезгили, күн суук. Кар калың түшкөн. Ылдыйкы көчөдө жашаган Абдулдабектин апасы жалган түштө үйгө келип калды. Орунбай эптеп бирдеме таап бере көр, балдарым ачкадан өлгөнү калды деп. Ачарчылык менен күндүн суугун айтпа. Мен эптеп катып жүргөн талканымдан азыраак салып бердим. Ошондогу ал эненин сүйүнгөнүн айтпа. Алтын таап алгансып. Эртеси кайра келиптир. Орунбай, бул эмнеси? Кечинде караңгы кирип калган кезде кимдир бирөө катуу кыйкырды. Ач эшикти деп. Мен эшикти ача салсам, ким экенин билбей калдым. 2 жилик кайбирендин этин ыргытты да, кайра артын карабай кетип калды. Эмне болуп кеткенин билбей дагы калдым. Ошол кезде мен жаңы эле ойлоп жаткан болчумун. Кап балдарыма 1 жилик эт болсо салып берсем гана деп. Анан эле оюмдагы аткарылып, белгисиз бир киши тигинтип эт берип кетип калса, таң калып калыптырмын. Ал кишини алкап эле жатып калдым. Анан балдарым менен шорпо ишеп, жыргап эле калбадыкпы? Ал сага дагы кичине эт ала келдим деди. Көрсө сенин чоң атаң Айдарбек жашоосу начар, жашай алмет үй бүлөлөргө эч кимге билгизбей эт таратып жүрүптүр да. Мына ошондо мен дароо эле тиги энеге айттым. Бир болсо ал Айдарбек мергенчи гана болот деп.
Чоң атаңдын ысмын укканда эле эне ушундай бир сүйүнүп, анын алдынан кыя өтпөй жүрбөдүбү? Эр жигит жасаган ишин милдет кылбай, ал турсун жашыруун жасаса, анын сообу кандай жакшы. Менин угушума караганда чоң атаңдын көп кишиге жардамы тийиптир. Ал эми азыркы мергенчилер кызылды кызганып, бири-биринен жашынып ууга чыккан адатка айланды. Өткөндө Турдубек мергенчи менен асыкпай тоого ууга чыгып, атып алган эликтин этин кызганышып, бирин-бири атып ала салышыптыр. Ушул туура эмес го, деди эле Токторбай дагы кош көңүл мамиледе. Ар ким өзүнүн дараметине карап иш кылган оңда. Мен дагы акыркы кездерде ууга жалгыз чыкканды адатка айлантып калдым. Сиз айткандай мергенчилер абдан кызганчаак келет, өзгөчө кызылга. Андан ары жаратылуу деле сөз уланган жок. Орунбай карыянын өтүнүчү жоопсуз калып, Токторбай түнт мүнөзүн карматып, үйдөн чыкканча шашты. Бул кезде сааттын жебеси түшкү 12-ни көргөзүп калган болчу. Үйгө келгенде Турдукан: "Я Токторбай, тиги кишиге эмне жооп берген жоксуң?" деди эле. Токторбай ушул суроонун берилишин эле күтүп тургансып: "Ал киши өз айткан сөздү ушул жашка чыкканы далай эле жолу уктум. Бирок аталарым Кайберендин каргышына калганын укпаптырмын. Азыр элдин оозун ким тыя алат? Ар ким ар кандай сөздөрдү айта беришет. Ага көңүл буруп баш тооруткандан көрө өз оокатымды кылганым артык эмеспи?" Бул айтылган сөзгө көңүлү тойбой калган Турдукан: "Эми сен тоого ууга чыкканды токтотосуңбу?" деди эле Токторбай. "Эмнеге токтотот элем? Кайберен кантип каргасын, сүйлөгөндү билбесе. Деги эле адамдарга түшүнүп да болбойт. Эми сакалчандар чыкты, өз билгендерин сөз кылып сүйлөп. Айттым го, эч кимдин сөзү мага сөз эмес. Мен өз билгенимди гана жасаганга көнгөм, жасай берем", деп үнүн жоон чыгарып сүйлөдү эле. Турдукан эч сөз кайрып айткан жок. Ал турсун айта турган деле сөзү жок болчу. Эгер бир нерсе деп сүйлөсө эле кагуу жеп кала турганын билип, үндебеди. Кечинде атып келген Кайберендин этинен куурдак кууруп, жаңы гана тамакка олтурушканда сырттан Абдылдабектин кичүү баласы кирип келди. "Байке жеңе, силерди кечки 6-да келип тамак ичип кетсин деди атам. Бүгүн чоң апамдын казы болгон күнү болчу. Куран окутканча тамак ичип кеткиле", деп айтты эле Турдукан. "Кел Байбосун, тамак ич. Ниетиң ак экен. Тамактын үстүнөн чыктың", деген болду. Байбосун бул сунушка макул болуп, тасмал четинен орун алып олтурганда Токторбай: "Чоң апаң канчага чыгып казы болду?" деди эле Байбосун. 85-ке чыкканда казы болгон. Андан бери билинбей мына 16 жыл сызып өтүп кетти. Апам казы болгондо мен 19 жашта элем. Мына 30 жаштан өттү курагым", деп ысык куурдактан алып оозуна салды. Качан оозу бошогондо Байбосун: "Байке, сиз билесизби, эмнеге карышкырдын канчыктары өлөрүндө көчүгүн тиштегилеп салат? Менин бир өзбек досум бар. Ал дайыма айтат, карышкырдын канчыгынын көчүгүн жыныс белгиси менен толук кестирип келип берсең, сен мага чоң жардам берген болот элең. Кыргызстанда карышкыр көп да, колуңдан келсе мен айтканды таап келип берсең, бир жылкынын пулун берем керек болсо", деп айткан болчу. Менин угушума караганда канчыктын жынысын кургатып, анан молдого окутат имиш. Ошондо адамдын жолу ачылып, эмне кааласа, кандай иш болсо дагы аткара алат экен. Мен бул сөздү бир эле өзбек досумдан эмес, дагы бир топ адамдардан уктум. Бекер жерден кеп чыкпайт, чындыгы болсо керек. Бул сөздү укканда Токторбай кат кырып күлөп: "Дагы эмнеси чыкты эми? Бири Кайберендин каргышы десе, бири кийген кийимди сүннөт дейт. Эми минтип карышкырдын канчыгынын көчүгү эле калды беле барып өтүп", деп өз сөзүн өзү коштоп кат кырып күлөп: "Байбосун, бул сөздү мен жана жеңеңден башка жан киши укпасын. Бөөдө шерменде гана болосуң. Сен эми илгерки караңгы заманда жашаган киши эмессиң да. Мейли андай ишти өзбектер гана жасай беришсин", деди эле Байбосун чайдан уртап. "Токторбай байке, сиз көп нерсени билбейт турбайсызбы? Жанагы банги атын ташыгандар, жана акча менен иштеп, иштери алдыга жылган адамдардын көбү карышкырдын канчыгынын көчүгүн окутуп алгандар экен. Ал турсун муну окуган молдо абдан көп акчага окуйт имиш. Эгер сиз канчыктын алиги жерин алып келип окутсаңыз, жолуңуздан эмне кааласаңыз ошол чыгып дайыма жолдуу келесиз. Макул, сиз ишенбей жатпайсызбы? Ишене тургандай ал ишти сиз жасап көрсөңүз, анан эгер мен айткандай болбосо, анан ишенбеңиз", деди. Токторбай колун жаңсап: Андай ишти мен жасай албайм. Керек болсо кече эле мен бөрү баласын атып алгам. Эртерээк айтсаң, сен каалаган жерин кесип келип бермек экенмин". Бул сөздү айтып болуп, дароо Байбосун айткандай, ок жеген карышкыр чын эле көчүгүн тиштеп салганын эстеди. Байбосун чебелектеп суранып жиберди: "Байке, эми дагы бир жолу карышкыр атып алсаңыз, менин аманатымды унутпай ала келсеңиз, мен сизге жол жоосун жасап берем. Менин угушума караганда, бир депутат ушул мен айткан ишти жасап, анан жолу ачылып депутат болуптур. Чындыгы бар,
Аны мен сизге качан канчага атып келип бересиз, ошондо көргөзөм, деди. Ошентип куурдак кантип желип болду. Сөз талашып жатышып билбей да калышты. Токторбай эмки аткан кашкырдын алиги жерин алып келип берүүнү убада кылып, сөз аягына чыкты. Байбосун кеткенден кийин Турдукан «Токо», деди. Бул сөз Токторбайдын кулагына ушунчалык жагымдуу угулуп кетти. Жакшы сөз жан иргитет демекчи, сөз уланышы үчүн «Тукубай, эмне болду?» деди эле Турдукан. «Кечээ сен атып келген канчыктын алиги жерине көз салып көрсөңчү. Балким Байбосун туура сөз айткан чыгар. Менин дагы кулагым чалган. Бирок мен бул сөздү укканда ошол кезде анча деле көңүл бурган эмес элем. Негизи эле ырым-жырымга дагы көңүл бурган абзел. Тиги көчөнүн аягында жашаган Жолдошбайдын улуу баласы дагы сени издеп келген эле. Сөзүнө караганда ал дагы сага кеңешкени келсе керек. Баса азыр билесиңби, арабтар тирүү ителгини сатып алып жатышыптыр. Абдан кымбат баада. Аны Аравияга алып барышып, кандайдыр бир нерсени алдырышат имиш. Кыскасы мен айткандай сөздөрдү укканы менен ажырата албагандан соң көңүл деле бурбайм, деди эле Токторбай башын тырмап. Ителгини кантип кармайт тирүүлөй? Эгер атып бер десе, анда сөз башка эле. Сен айткандай алып келчи. Кечеки кашкырдын терисин ачып көрөлү, деди. Турдукан элпек кыймылы менен басып барып, терини алып келип караса, чын эле канчык жыныс белгисин тиштегилеп салганын байкашты. Бул жерден Токторбай көзүн жылжыйтып, бир топко ойлонуп, «Турдукан, мен чын эле ушунча жыл мергенчи болуп, канча бөрү баласын атпадым. Бирок канчыгы минтеп жан жерин тиштеп салганын байкап аптырмын. Бул жерде чын эле бир сыр катылгандай. Мен эми дагы бир жолу байкап көрүшүм керек экен». Турдукан терини бүктөп жатып, «Токо, кечинде чакырган жерге бир жилиге ала барганыбыз оңго, куру кол кантип барабыз? Эгер сени жалгыз чакырса бир жөн. Экөөбүздү тең чакырып жаткан соң куру кол барбай бир нерсе ала баралы, деди эле Токторбай бул сунушту туура көрүп. «Бир эмес, 2 жилигет алып ал. Бир күнү курдак кууруп жеп койгула» деп. «Баса азыр мен Өрдөштөгү Токтогулдун үйүнө барып келе калайынчы. Ал мага ок берем» деди эле. Турдукан кыйылып, бир нерсени айта албай жаткандай түр менен караганда, Токторбай өзү сурап жиберди. «Эмне дейин дедиң эле?» деп. Турдукан учурдан пайдаланып, «Ал жака эртең деле барсаң болот да. Азыр мен сени жанымдан чыгаргым келбей жатат. Үйдөн чыкпачы, ансыз деле үйгө токтобойсуң го». Токторбай ушул саам Турдуканды аяп кетти да, аяр кучактап жүзүнөн сүйүп, «Анда үйгө киреличи. Мен дагы сенин жаныңдан чыккым келбей турат. Эмнегедир сен мени жипсиз байлап алгандай сезилип жатат». Экөө үйгө киргенде Токторбай Турдуканды сыга кучактап, «Туку, мен эми гана билдим бакыт деген эмне экенин. Билесиңби, азыр мен жаңы үйлөнгөн уландай сага имерилип, жаныңдан чыккым келбей турат. Сен эмне үчүн ушул убакытка чейин мага муздак мамиледе болдуң?» деди эле Турдукан. «Менби же сенби? Ушул күнгө чейин сенин бир ооз жылуу сөзүңдү угуу үчүн жашап келгем. Акыры күтүүнүн дагы чегине жетип, минтип менин тилегим кабыл болду. Сенден сураныш, эми тоого барбай эле койчу. Билесиңби, мен сага уул төрөп берем, эгер менин тилимди алсаң», деди эле Токторбай жаш баладай сүйүнүп. «Чын элеби? Эгер сен мага уул бала төрөп бере турган болсоң, сен эмнени айтсаң баарына макул болом», деди. Жакшы сөз, жакшы тилек, жакшы маанай адам баласын канча жашка жашартат. Турдукан менен Токторбай бири-бирине бой таштап, жакташкан тийде жатып, көздөрү илинип кетти. Эч качан экөө күндүз минтип кучакташып бирге жатмак турсун, бири-бири менен сүйлөшчү эмес. Токторбай тамак ичсе, курсагы тойсо болчу. Жанында аялы барбы, жокпу, аны менен иши дагы болчу эмес. Турдукан кечеден бери түш көрүп жаткан адамдай, дале болсо ишине албай, көзүн жумуп жатканы менен таттуу кыялга батып, жашоо керемет болуп, өзүн бактылуу сезип, жашоонун кызыгына эми гана жеткенине ичинен ыраазы. Аял кишинин көңүлү назик келет эмеспи? Ошол себептен дайыма эркектен аялдар бир аяр нерсени, жана чечкиндүүлүктү күтүп келгени табышмак деле эмес. Бул жолу дагы Токторбайдын чечкиндүү кадамына ыраазы болуп, анын кучагынан жылгысы келбей жата берди. Азыр алам астын үстүн болуп кетсе дагы, Турдукан үчүн баары бир болчу. Бир гана Токторбай жанында болсо болду эле. Аял зат үчүн мындан өткөн бакыт барбы? Эгер күйөөсү бир жакка чыгып кетсе, кадимки баласын күткөн энедей, келгенче добуш тыңшап күткөн эле, эмне деген баа жеткиз эмгек. Аны эркектер билет беле. Бир кезде Турдукан акырын колу менен түрттү. «Токо, тур, убакыт болуп калды. Чакырган жерге баралы», деди эле Токторбай уйкусурап. «Токо, кичине жата туралычы», деген болду. Бир чети ичинен эзилип турду. Токо деп атаганына.
Андан дагы уул төрөперем деген сөзүн эстегенде көзү умачтай ачылып, эч буйдамга келбей Турдуканды кучактап өпкүлөп кирди. Мындайды күтпөгөн Турдукан азыраак каршылык көргөзгөн болду да, анан кайра өзү дагы кумарга азгырылып кетти. Токторбайдын ар бир кыймылы жагып, өзүнө ээ боло албай баратты. Токторбай биринчи жолу аял затын көрүп жаткансып, сугалактык менен өө да берди, жалынып сүйлөй да берди. Бир кезде Турдукандын 60 тамыры зыркырап, тырмагынын учунан чачтарынын учуна чейин ток ургандай кандайдыр бир жагымдуулук аралап кетти. Ан сайын Токторбай активдүү кыймылынан жазбай, ушундай бир берилүү менен аракетин уланта берди. Турдукандын денеси өзүндө болгону менен өзү асманда канат бүтүп учуп жүргөнсүп сезилди. Бир кезде жаны чыгып кетчүдөй чыңалып да чыкты. Болор болбос жанын чыгарып алып, кайра салгандай эле болду. Эч качан мындай абалда болуп көргөн эмес. Ушулсам аял болуп жаралып калганына сүйүндү. 6 жыл жашап эркектин мындай сыйкырлуу күчү бар экенин билмек турсун, бардык эле эркектер Токторбайдай түнт деп ойлогон ою такыр туура эмес экенин билип, ушул азыр туш болгон бакыттан ушунча жыл куру колго алып келгенине ичинен тыржый түштү. Качан гана Токторбай жанына катар жатканда аны аяр кучактап: «Токо, сен эмнеге буга чейин мага муздак мамиле жасап жүрдүң? Билесиңби, азыр эми мен сени жанымдан бир карыш да чыгарбайм. Сен кечеден бери менин көзүмдү ачып койдуң. Билбептирмин сенде ушундай бир сыйкырлуу күч бар экенин. Эми сен бөркүңдөй эле ишене бер. Мен жакын арада эне болуу бактына туш болом. Аны мен жүрөгүм менен сездим». Жаңы үйлөнгөн жаштарда экөө ысыктары тарабай жата беришип, чакырылган жерге кичине кечигип келишти. Жолдо баратып Турдукан күйөөсүн колтуктап алган. Аял менен эркектин колтукташып басканы эмне деген керемет. Ушул жолу Турдукан биринчи жолу күйөөсүн колтуктап басты. Басып бара жатып өзүн кандай бактылуу сезди. Үйдөгүлөр абдан жакшы маанай менен тосуп алышты. Абдылдабек дагы карлыкка моюн сунуп калган. Анткени менен өз жашынан алдаганча жаш көрүнөт. Көптү көргөн билбейт, көп жашаган билет дегендей, Абдылдабек анча көп жашабаса дагы көптү билген баамчыл адам. Орто бойлуу, кара торусунан келген сөзгө бай киши. Учурунда колхоздун ирдүү кызматтарында иштеп, эмгекти жакшы көрөт. Баарынан жакшы сапаты, кол ачык жана калыс адам. Үйдө сырттан келген коноктор бар экен. Токторбай салам айтып учурашкан соң, тасмал четинен орун алып олтурду. Бир чыныдан чай коюлганда Абдылдабек: «Бул киши биздин айылдын оозгалынган бергенчиси болот. Мен бул инемдин алдында көп нерсе карыздармын», деп Токторбайды тааныштырганча азыраак маалымат бере кетти. Токторбай тиги кишилер менен таанышып алган соң, алардын шаардан келгенин билди. Бирок өзүнүн бир жаман сапаты бар. Мындай көпчүлүккө келгенде көпкө олтура албай кеткен. Төрдө олтурган эгин сакал баскан, жашы 80ге жакындап калган жапалдаш бойлуу, өзүн Бексултан деп тааныштырган кары сөз алып сүйлөп олтурду. Токторбай, сен мергенчи болсоң, учуру келип турат. Сага бир суроо берейин, жооп берчи». «Мен бул суроону дайыма мергенчилер менен бир тасмалда олтуруп калганда берем. Бирок кулактын кычуусу кангандай жообуга элекмин. Тээ илгери бир көз катар мергенчи болгон экен. Ал мергенчи дайыма ырым кармап, ууга чыгаарда ырымын колдонуп жүрүптүр. Кармаган ырымы мындайча болуптур. Качан ууга чыкканда жолго чыгып, 100 метрдей узагандан кийин кайра үйүнө келип, аялынын жүзүнөн өөп, анан кайра жолун улап кеткен адаты калбаптыр. Эгер бул ишти жасабай калса, жолу болчу эмес экен. Сенин карманган ырымың барбы? Эгер болсо ачыгын айтып бер. Баса сен жолуң болорун алдын ала билесиңби?» деди эле Токторбай мыйыгынан күлүп, жер тиктеп бир саамга олтуруп: «Менин жеринен ырым-жырымга ишене бербеген адатым бар. Азыр мен ууга чыкканда жалгыз чыкканга өткөм. Сиз айткандай бала кезде чоң мергенчилер менен ууга чыкканда, алар кандайдыр бир ырымдарды колдонуп, ал турсун жолдо бара жатканда өздөрүнчө эле коорана бергендерин көп жолу байкадым. Бир кезде бизде Жапаркул деген мергенчи болгон. Аны Абдылдабек байкем дагы жакшы билет. Ал киши сиз айткандай абдан ырымчыл болчу. Бир жолу таң эрте жолго чыктык. Айылдан жаңгана чыкканда жолдон кайдан жайдан пайда болгонун билбейм. Кара мышык чыгып жолду кесип өтүп кетти. Аны көргөндө жарыктык Жапаркул байке улуу жолдон калтырбадыбы, жолубуз болбой калды деп, ырым кармагандар сиз айткандай ага дагы көнүп калабы, айтор түшүнүп болбойт», деди да тиги киши ыраазы болбой калганын шекшеп: «Мындан 3 жыл илгери мен кадимкидей эле Улуу Тоого жөнөдүм. Эмнегедир эле кайра артка кайткым келди. Кандайдыр бир сыр белги бергендей болду. Бирок мен жолдон калган жокмун. Качан гана тоого чыгып, байыр алчу үңкүр ташка келгенде,
Тоону туман басып 2 күн катары менен ачылбай койду. Ошондо мен кеч билип калдым. Кайра артка кеткенимде деле дурус болмок экенин. Көрсө кандайдыр бир сыр кээде белги берип калат. Ал турсун кайбирендиби же карышкырдыбы атарда ок кайсы жерине тиеринен бери белги берет. Токторбай ушул саам эмнегедир ачылып, жакшы сөздөрдү сүйлөп берди. Буга Турдукан дагы таң калып олтурду. Сөз кезеги келгенде Абдуллабек карыя «Бек Султан» деди. Бул айтылган сөздүн артында «Баарыңар уккула» деген сөз жаткан болчу. Тасмал четиндегилер текши сөз тыңшап олтуруп калышты. Мен ириде кеп кылдым. Токторбайдын алдында карыздармын деп. Ооба, абдан көп карызмын. Бирок аны аткара албай келем. Согуш учурунда Токторбайдын чоң атасы Айдарбек мергенчи болбогондо, мен минтип силер менен насип буйруп олтурбайт элем. Ошол жылды кантип эсимден чыгарайын. Анда мен 9-10 жаштагы курагым болсо керек. Ачарчылык каптап, биз аз жерден калганбыз. Бир күнү эле күйгүм кирип калганда сырттан ач эшикти деген эле сөз угулуп калды. Апам эшикти ача салса, бир баштыкты бирөө ыргытып жиберди. Аны ала койгон байкуш апамдын сүйүнгөнүн айтпа. Көрсө Айдарбек мергенчи жаш балалуу үй бүлөлөргө 1-2 жириктен этти эч кимге билгизбей караңгыда таратып кетип жүрүптүр. Бул окуя 2-3 жолу кайталанды. Кийин билдик ал эт тараткан ким экенин. Апам көз өткөнгө чейин Айдарбек мергенчини оозунан түшүрбөй жүрбөдүбү. Ал киши каза болгондо абдан капа болду. Анан мен кантип ал кишинин небереси Токторбайды сыйлабайм. Жана карыз экенимдин жөнү бар. Токторбай, эгер макул көрсөң, кородо азыр турат. 5 коз алып кет. Мал курап ал. Мындан көптү берсем деле болмок. Ылайыгы келбей койду. Токторбай кабагын чытып, байке, чоң атам жакшылык кылса өзү үчүн кылды. Ал үчүн сиз эмнеге карыз болот элеңиз? Мага эч кандай козунун кереги жок. Билесизби? Ар бир адам өзү үчүн жашап, өзү үчүн жооп берет. Буга чейин дагы канча жолу чакырып коноктодуңуз. Сыйыңызды жакшы эле көрдүм. Сизге мен абдан ыраазымын. Аны коюп бул кишилер кете электе эртең келип куурдак жеп кетиңиздер. Кече эле кийик атып келдим эле. Мергенчинин тамагы кайбирендин эти болот эмеспи? Деди. Абдуллабек күлүп, ай бул кишилер эртең кетип калышат. Андан көрө сен айткандай тилди алып, берген козуларды алып кет. Апам өлөрүндө айткан эле, өзүн ыраазы кыла албасак дагы небереси эмеспи? Токторбайды бир ыраазы кылып койсок болот эле деп. Көп эле жолу айтты. Антке менен учуру келбей жүрдү. Эми минтип дыйкан чарба деген неме адамдардын баарын байытып салды. Малды таратып, ушуну бекер эле кылды жанагы илимпоз ажы. Эл дыйкан чарбага тараганга али даяр эмес болушу. Сөз сөзгө уланып тамак желип болуп, Куран окулган соң үйлөрүнө жөнөштү. Өзгөчө Турдукандын таң калганында чек жок болду. 6 жыл жашап, Токторбай биринчи жолу ачылып сүйлөп, биринчи жолу үйгө киши чакырды. Бирок чакырган кишилер үйгө келбей турган болуп калды. Чынында эле Токторбай эч ким менен катышпайт дагы, кишинин үйүнө дагы бейчеки барбайт. Мүнөзү түнт болгон үчүн кишилер менен эмес, аялы менен ачылып сүйлөшкөнү болгон эмес экенин ириде кеп кылдык. Үйгө келгенде Турдукан, токо, биз абдан жакшы кылыптырбыз. Кайбирендин этин Абдуллабек карыянын үйүнө алып барып, Байбосундун келинчеги кайбирендин этинин жасалган куурдакка талгак болуп жатыптыр. Этти бергенде абдан катуу сүйүнбөдүбү курган келин. Абдуллабек карыянын кемпири дагы бир эрге ашын таппай калдастап калды. Талгак болгон келиндин талгагын кандырган кандай чоң сооп иш. Жана келгенде Байбосун сөзгө алаксып жатып, эт сураганды унутуп кетиптир. Токторбай бул сөздү укканда, анда абдан жакшы болгон турбайбы? Билгендей алып барган экенбиз, деди да чарчаган адамдай башка сөзгө келбей жатып алды. Турдукан өз иши менен алаксып кетти.